урматтуу Искендер Идрис Анарбекович. Ноябрь 2016 жылы ушу жогорку кеңеште мурунку ГУКМ жетекчиси мындай маалымат берди да: в результате проведенной оперативной работы из официальных органов государства Белиз поступили официальные документы. Ошондой бир жол тастатып койсо, ошол документтер барбы расмий түрдө? Из официальных органов, уважаемый Мирлан Канатбекович, из официальных органов Республики Белиз официальных документов в адрес ГКНБ Кыргызской Республики не поступало. Рахмат. Бул документтер сиздерде жок. Жок. Урматтуу башкы прокуратуранын орунбасары, прокурордун орунбасары, айтып койсоңуз, жок болгон документке кайсы купуя деген макам илинген? Урматтуу Мирлан Канатбекович, мен өзүмдүн баяндамамда айтып кеттим. Биз башкы прокуратура койгон жок УПСРды, УКМК койду. Эгерде УКМК ошол гриф секретинен алса, биз даярбыз башынан аягына чейин жооп бергенге. Жок, мен маселе башкада. Сиз билесиз да, 2010 Конституция кабыл алгандан кийин об отдельных полномочиях прокуратура деген мыйзам кабыл алган. Ал жерде ОРДны көзөмөлдөө турган сиздердин укугуңуздар бар. Ошол ОРД туура туруп баратабы же туура эместигин сиздер баа кое аласыздар да? Сиз туура айтасыз, баа кое аласыз, бирок мен азыр башка жөндө сөз болуп атат. Азыр сиз жооп сурап атпайсызбы? Мен айтып атам, бул материалга гриф совершенно секретно коюлган үчүн мен көп суроолорго жооп бере албай атам. Эгерде УКМК ошол софт секретно деген грифти алса материалдан, мен сиздин бардык сурооңузга жооп бергенге даярмын. Идрис Анарбекович, ыкчам түрдө алган маалыматтар, документтер, аларды купуя менен макам менен илине ошо? Кайра кайталап койсоңуз. Ыкчам аракеттер менен, то есть в результате оперативно-розыскной деятельности, полученные документы, сведения составляют ли государственную тайну? Урматтуу Мирлан Канатбекович, эми мазмунуна жараша баары боло албайт го, но мазмунуна жараша ар бир моментти өзүнчө караш керек. Негизи эгерде бул ишке мамлекеттик купуя деген грифти койду деп азыр прокуратура айтат, купуя бардыр да жанында. Мамлекеттик кызыкчылык деген маселелер болот. Эми көп да маселелер. Убакыт аз, мен бир маселе айтайын. Урматтуу башкы прокуратура. Ушелде биз парламентте угуп отуруп, биз да күнөөлүүбүз. Белизгейт бул биринчи ласточка болчу. Оппозицияны, жа коомчулукту басмырлоого, жа төгүн айтууга биринчи иш башталган Белизгейт. Адан кийин Юпигейт, адан кийин Талгарбеков, Бектурасановдун иштери, жасалма иштери. Анан кийин мына шайлоо убагында Канат Исаев, Бабановдун үстүнө жазалмалуу иштер башталган. Бул мына ыкма болуп калган. Бир жактан жазып, легализацияны ютубка ыргытып, ютубтан КТРге чыгарып, анан кийин бир жасалма иштер козголуп баштаган. Эң артынан ондай жыйынтыктар чыгып атат. 10 секунд кошуп берген. Биз коомчулугубузду, демократияны сакташ үчүн, сиздердин аброюңарды сакташ үчүн бул иш боюнча мен сунуштайт элем, урматтуу коллегалар, парламенттик комиссияны түзүп, депутаттык комиссия менен изилдөө жүргүзүп туруп, бул бир чоң саясий кийин иш менен айлактене турган, жанагындай Абдил Сегизбаевтай болгон, ойлонуп чыгарган иштер боюнча камалмайынча, ал менен кошо жана иштерди кылган кишилер боюнча бул иштер токтобойт. Микрофон берип коюңузчу, оюн бүтүрүп. Мамлекеттин укугу менен, мамлекеттин кызматы менен, абалы менен колдонуп алып туруп, бир саясий кызыкчылык, өзүнүн кызыкчылыгынын негизинде козгогон иштер болгон. Мына Белизгейт түздөн түз айтып турат. Мына сиз айттыңыз, мына кылмыш жаза кодексинде 326 берене турат. Фальсификация доказательств деп турат. Ошо кылмыш ишине атайын алып барып туруп жазган иштер. Адан кийинки иштер да коомчулук ишенбей турат андай иштерге. Мына МИД да кечээ айтып атат, баардыгы айтып атат. Расмий түрдө андай маалыматтар болгон эмес деп айтып аткан. Бирок апостиль кылдык, алдык, буну жазадык деп туруп, бул жерде жогорку кеңешти ишендирип, бул жерде жогорку кеңешке расмий түрдө доклад кылып, бирок ал кишилер бүгүн жоопкерчиликке тартылган жок. Ошолор демократияны коркунучка алып келип туруп, айтып атат, мен митингтерди токтоттум. Жок, коомго коркунуч алып келип, коомдо жалпы мына страх алып келип, саясатчылар сүйлөй албай, саясатчылар өздөрүнүн башын
коргойн деп туруп эч ким сүйлөбөй калган. Ушулар ушуну баштаган. Ошон үчүн урматтуу депутаттар парламенттик комиссияны түзүп, бунун аягына чейин жетип, саясий баа берип, саясий баадан тышкары башкы прокуратурага юридикалык баа берип туруп, ушундай кишилер жөнүндө биз маселени козгошубуз керек. Ошондо мына демократиялык тең атаандаштуулук болот ошондо. Бекеринде болбосо жалпысынан эле үстү-үстүнөн эле купуя деп өтүп кетет да. Бирок толук укугуңар бар, урматтуу башкы прокуратура. Ошол грифтерди негизи барбы деп, мамлекеттик купуя боюнча мыйзам бар. Ал жерде алып турат, негиз болуш керек ошо купуя кое турган макамды. Негизи жок болсо сиздер алып салган сунуш берип туруп, үстүнөн көзөмөл жүргүзгөнгө укугуңар бар. Айтканга сунуш киргизгенге укугуңар бар. Мына Идрис Анарбекович айтып атат, биздин кызматкерлер барган эмес, алган эмес, ал документтер жок болуп атат дегенде кандай дагы териш? Мирлан Канат